Элнуранын жолдошу таштап кетип, 2 кичинекей кызын өзү тарбиялап келет. Жаштайынан жетим калып, өгөй апасынын кордугун көрүп чоңойгонуна байланыштуу балалыктын жыргалын деле көрбөй өскөнүн айтат ал кейип. Эми кыздарын жашынакай тарбиялап, өз арабасын өстүртүп келатканда анын башына дагы бир оор сыноо келди. Жакында врачтар баш мээсинде шишик бар экенин айтып, ал күн сана өсүп жатканын кабарлашкан. Учурда Элнура жашоо үчүн күрөшүүнү чечип, кайрымдуу элден жардам сурап жатат. Менин атым Элнура. Чүйдү Сокулук районунда 1993-жылы төрөлгөм. Мен 3 жашка чыкканда апам төрөттөн каза болуп калган экен. Мен анда кичинекеймин да, апамдын өлүп калганын деле элес албаптырмын. Кийин чоңойгондо анын кайгылуу өлүмү тууралуу атамдан, туугандарымдан уккам. Кийинчерээк атам үйлөнүп, өгөй апалуу болдум. Өгөй апа өз ападай болобу? Кенедей туруп, анын карынына калдым. Шордуу адам аягына чейин шордуу болобу? Түшүнбөйм. Менин башыма мындан дагы оор күн келип, 5 жашка чыкканымда атам автокырсыктан каза болуп калды. Ошондо өгөй апамдын мага көрсөткөн кордугу мурункунан да күчөдү. Мектепте окуп жүргөндө эле Сокулуктан келип, Бишкектеги ЦУМдун астында дайыма жүгөрү сатып иштечүмүн. Өгөй апам таң эрте кыйкырып ойготуп жумушка салчу. Акчасын болсо өз алар эле. Ошентип окуп жүрүп, мектепти деле элең-салаң окуп, 9-класстан эптеп бүттүм. Жогорку окуу жайда билим алуу деген нерсе кыял боюнча кала берди. Тиги апам менен такыр тил табыша албайм. Үйдө күндө уруш, жаңжал, кээде көк ала койдой кылып сабап коюп да жүрдү. А мээрим көрбөгөн бала ошол бойдон мерез болуп калат турбайбы? Жашоо жалаң гана азапка толгондой эле туюлчу мага. 16 жашка келгенде бир жигит менен таанышып калып, үй бүлө курууну чечтим. Өгөй апам ушуну күтүп тургандай эле мени сүйүнүп күйөөгө узатты. Күйөөгө чыксам эле баардык кордуктан кутулчудай сезилчү мага. Ушул адам менен бактылуу болуп, жашоому өзгөртүп киргизем деген оюмду бул жолу да таш капты. Жолдошум менин расмий никеге туралы деген сөзүмдү эмнегедир уккусу келчү эмес. Анысына да мейли деп жашай бердим. Кудай буйруп 2 кыздуу болдук. Батирде жашасак дагы башында жашообуз жакшы эле болчу. Кийимибиз бүтүн, жеген тамагыбыз бар, баягыдай өгөй эненин зары жок дегендей. Өзүмдү бактылуу сезип жүргөн ошондой күндөрдүн биринде жолдошум үйгө келбей койчу адатты тапты. Бир күнү келсе, экинчи күнү жок. Кийинчерээк 1 айлап, 2 айлап жок болуп кеткенге өттү. Чалып сурасам, ар кайсын айтып кутулуп кетет. Көрсө, бизден да башка үй бүлөсү бар экен. Ошондуктан ажырашып кеттик. Кыздарына алимент төлөп туруусун айтсам, так келсе эле, жок, төлөбөйм, эч нерсе кыла албайсың, анткени биздин никебиз жок деп койду. Ошол кеткен бойдон бизге экинчи кайрылып келген жок. Кыздарымдын улуусу азыр 2-класста окуйт, кичүүсү 8 айга толду. Улуу кызым кичинесинен гипоксия менен жабыркап дарыланып жүрдү. Кийин талмасы кармап жыгылып калып жүрдү. Азыр болсо бул оорусу бат-баттан эле кармай. 1xbet букмекер конторасы. 1xbet приложениясын көчүрүү үчүн видеонун астындагы шилтемени бас. Ылдый түшүп, мобильное приложение дегенди басасыз. Бул приложенияны Android жана iOS дүкөнүнөн көчүрсөңүз болот. Жүктөгөндөн кийин эң жөнөкөй регистрацияны тандайсыз. Биздин өлкө Кыргызстанды тандайбыз жана кыргыз валютасын. Логин жана паролду сактап, приложенияга киребиз. Акчаны толтуруш үчүн пополнить счет бөлүкчөсүнө киресиз. Ошондой эле уткан акчаңызды чыгарып алсаңыз болот. 1xbet менен ойлонбой туруп ставка кой. Кененирээк маалымат көрсөтүлгөн номер боюнча. 1xbet ишенимдүү букмекер. Видеонун астындагы шилтемени берет. Оорусуна байланыштуу толтура дарыларды ичет. Кызымдын дарысы, ижара акысы, дегели 2 баламды багыш үчүн, жашаш үчүн жан талашып иштей баштадым. Кандай гана жумуштарда иштеген жокмун. Кийинчерээк бир тааныш эженин кеңеши менен Дордой базарынын дүңүнөн косметика сатып, аны базар кыдырып сатып иштөөгө өттүм. Кыздарымды таштай турган эч кимим жок болгондуктан бирөөнү жетелеп, бирөөнү колума көтөрүп алып жүрчүмүн. Мындан үчөөбүздүн күнүмдүк тамак ашыбызга жетчү каражат таап койчумун. Кийинчерээк базардагылар мени жаман көрүп, шалбырап 2 балаң менен эмне жүрөсүң? Үйдө эле отура бербейсиңби? Деп башташты. Алардын деле айтканы туура.
Бирок алар мени аргасыздан ушинтип жүргөнүмдү кайдан билишсин? Иштеп жүрүп үйгө араң алган оокатым бар эле. Азыр батирдин акчасын төлөй албай, аларды четинен ижара акысынын ордуна үйдүн кожоюна берип жатам. Кээде башым чыдатпай ооруп калчу болду. Андайда депрессия болгонмон улам ооруп жатса керек деп такыр маани берген эмесмин. Ооруну басаңдатуучу дарылардан ичип коюп жүрө берчүмүн. Убакыттын өтүшү менен ооруганы катуулай баштады. Чыдатпай ооругандан доктурга көрүүнү чечип томография түшсөм, башымда 7 сантиметрлик шишик бар экен. Алгач врачтар жазып берген дарылануунун курсун алгам. 1 айдан кийин кайра текшерилсем, баягы шишик 2 сантиметрге өсүп кетиптир. Ошондо анан врачтар шишик токтоосу өсүп жатканын, тез арада операция кылыш керек экенин эскертишти. Операциянын жалпы чыгымын эсептесем, $20,000 акча каражаты сарпталарын айтышты. Анын үстүнө мындай операция Кыргызстанда эмес, Орусияда же Түркияда жасалат экен. Бул кабарды угуп, кайгым 2 эсе көбөйдү. Балким 2 кызым болбогондо өлүп калсам мейли деп жүрө берет элем. Бирок кыздарымды эстесем жашагым келет. Ал эми мынчалык көп суммада акчаны мен жалгыз кандай табам? Томоло жетим кызмын. Ата-эне бир тууган менде жок. Апамдын туугандары бар, бирок алардын өз акаттары менен алек. Ал эми атам болсо томоло жетим болгон. Ошондуктан айлам жоктугунан элге кайрылууга туура келип жатат. Ооба, меникиндей тагдырга туш болгондор көп. Ошолордун бири бу деп коюшу мүмкүн кээ бирлер. Бирок мен жардам берүүчү адамдар чыгат деп терең ишенем. Балким колунда бар адамдар аздан болсо дагы жардам беришсе, дарылануума каражат чогултуп калар. Ушундай жаш туруп өлүмгө моюн сунгум келбейт. Кызымдын аман-эсен чоңоюп, татыктуу тарбия алып, билим бергим келет. Кыздарымдын мендей болуп сапкы көрүшүн эч качан каалабайм.